Элдик медиа баарына сөз беребиз. Чүй облусунун Сокулук районунун Орок айылындагы орто мектепте жана Бишкек шаарындагы номер 12 мектеп гимназиясында коррупцияга каршы күрөш боюнча бирдиктүү депозиттик эсептин каражаттарынын эсебинен жаңы корпустар курулат. 3 кабаттуу здание. Анан кийин спорт зал менен да ошодо. Бүгүн президент Сооронбай Жээнбековдун катышуусу менен аталган мектептерде жаңы корпустарды курууга капсула салуу аземи болуп өттү. Иш чараларга жергиликтүү тургундар, мугалимдер, куруучулар катышты. Өлкө башчы айыл тургундары жана мугалимдер менен баарлашып, коррупция менен күрөштөн бирдиктүү депозиттик эсепке түшкөн акча каражатын мектептерде жана аларга кошумча окуу корпустарын курууга жумшайды деп чечкендерин билдирди. Коррупция менен күрөштөн бирдиктүү депозиттик эсеп ачылган. Ошол каражаттарды дагы ошол Бишкек шаары, Чүй облусунун айрыкча Сокулук, Алмеже менен Москвский райондору Ош шаарында абдан муктаж мектептерге, кошумча имараттарга. Анан биз ушундай чечкенбиз, ушул коррупция менен күрөштөн түшкөн каражаттарды ошол мектептерди жана кошумча имараттарды салганга жумшайбыз деп. Ошондой эле мамлекет башчы дагы бир жолу коррупцияны түп орду менен жок кылуу мамлекеттин негизги максаты экенин белгиледи. Биз бардык аракеттерди көрөбүз. Коррупцияга каршы күрөш дагы уланат деп баса белгиледи президент. Коррупция менен күрөш буйруса бул уланат, бул токтобойт, буйруса бул маселе күчөйт. Үчүн дегенде биз бул күрөшкө абдан муктажбыз. Муну эл дагы, коом да талап кылып атат бул маселени. Белгилүү коомдук ишмер Коршбек Актазаров агабыз менен көзү тирүү мезгилинде жолуккам. Ошондо айтты эле. Бул коррупция бул сары чырмоок чөптөй деп. Буну түп тамырынан жок кылбаса, үстүн алсам кайра өсүп чыга берет деп. Мына коррупция менен ошо айткандай биз мүмкүнчүлүк болушунча муну Кыргызстанда жок кылганга баарыбыз тең бирге мен башында туруп күрөшүбүз керек, иштешибиз керек. Мамлекет башчысы Борбор калаадагы мектептерге барганда коррупция менен күрөшүүдөн атайын эсепке келип түшкөн каражаттар жаңы мектептерди же алардын имараттарына кошумча корпустарды курууга багытталарын белгилеген. Бүгүн дагы эл менен жолугушуу учурунда Жээнбеков бардык аймактарда мектептерден, бала бакчалардын жетишсиздигин айтып, кийин бирдиктүү депозиттик эсептен каражаттарын бала бакчаларды салууга жумшаларын кошумчалады. Мына региондорду кыдырганда дагы, ал жакта да жолукканда ел көбүнчө элибиз ушул мектеп, бала бакча боюнча көп маселе коюп атышат. Анан кече мына Акталага барып келдим. Акталага барганда дагы ушул мектеп, бала бакча маселеси көп коюшту. Анан ошо коррупция менен күрөшкөн каражатта мектепке кетип атат. Ошону бала бакчага да жумшасаңар жакшы болот деген мына маселе коюшту. Буйруса мына мектептерди чечип алып, анан бала бакчага дагы каражаттарды бөлөбүз. Президент Сооронбай Жээнбеков келечекте ушул мектептердин бүтүрүүчүлөрү өлкөнүн өнүгүүсүнө зор салымын кошчу, татыктуу жарандар болоруна тилектештигин билдирди. Ушул мектептен эми элге журтка кызмат кылган, ак эмгек кылган бул кыздар чын Мусталош Айтматтай адамдар чын ушул жерден. Коршбек Актазаров агабыздай батылдар чын эл батырлары. Селекциянын тургундары өтө бир ишенич менен кабыл алып калдык. Мына 4 эле күн болду башталганына. 4 күндүн ичинде ушундай бир огромный курулуш башталыптыр. Сизге рахмат. Мына сиздин өзүңүздүн көзөмөлүңүздө экен. Кудай буйрса, тез арада сапаттуу бүтөт деген үмүтүбүз бар. Биздин балдарыбыз дагы татынакай кең школдо окуйт деген үмүттөр бар. Учурда Сокулук районунун Орок айылында сабактар 3 мөөнөттө өтүүдө. Кошумча корпустун курулушуна өтө муктаж. 2 кабаттуу кошумча курулуш корпусу мектептин кубаттуулугун 500 окуучу орунга чейин жогорулатат. Билим берүү жана илим министрлиги 2019-жылга карата республика боюнча курулуш иштери баштала турчу 15 мектептин тизмесин түздү. Алардын 7-си Бишкек шаарында, 7-си Чүй облусунда жана бирөө Ош шаарында экени айтылган. Элдик медиа баарына сөз беребиз.